Алымдарыбыздын бири айтат, биз мусулмандар күнүбүздө дүйнөдөн артта калбадык дейт, балким динден артта калдык дейт. Себеби дүйнөдө кайсыл бир технология жаатында болсун, эмне болбосун чыкса, жаңы чыкса Кыргызстанда биринчи келет, же болбосо iPhone жаңысы чыкты Кыргызстанга биринчи келет дейт. Бул жаатта артта калбадык дейт, бирок артта калган нерсебиз динден артта калдык дейт. Динибизде Куранда Алла Таала эмне дейт? Инна солата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз бул бузукулук, жаманып, ылас адамзаттын табиятына жакпаган жаман нерселерден тыят дейт. Бирок тилекке каршы күнүбүздө намаз окуйбуз, орозо тутабыз, мечитке барабыз. Бирок адеп ахлакка байланыштуу мүнөздөрүбүз эч туура келбей, балким адамзатты жийиркенте турган бир абалда көчөгө чыксак эле урушуп кетебиз. Стресс, нерв деген нерселер болуп атат. Мунун баары балким ыймандын алсыздыгынан да болушу ыктымал. Себеби алымдарыбыздын бири айтат экен, эгер сенин кулук мүнөзүң оңолбой жатса, намазыңды кайра кайталап оку дейт. Анткени ислам дининдеги баардык ибадаттардын баары адеп ахлактын үстүнө курулган. Мисалы намаз адеп ахлактын үстүнө курулган, орозо болсо Рамазан айы келгенде ушак айтпашың керек, урушпасың керек, бирөөнүн артынан жамандап жаман сөз айтпашың керек.